Араван районуна караштуу Дөбөгөргөн айыл өкмөтүндө күндөн күнгө жакшы өзгөрүүлөр байкалууда. Дөбөгөргөн айыл өкмөт башчысы Думуров Самат Турганбаевдин демилгеси менен 1-июнь балдарды коргоо эл аралык күнүнө карата Дөбөгөргөн айыл өкмөтү тарабынан майрамдык иш-чара уюштурулуп, айыл өкмөтүнүн жамааты, айылдык кеңештин депутаттары жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен балдарга белектер тапшырылды. Майрамдык маанайга өткөн салтанаттуу иш-чарага катышкан тургундар өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирип, уюштуруучуларга ак дилден рахматын айтышты. 1-июнь балдарды коргоонун күнү Араван районунун Дөбөгөргөн айыл өкмөтү командасы бүгүн атайын 120 баланы чогултуп, аларга жергиликтүү бюджеттен, жергиликтүү демөөрчүлөрдөн жана ошондой эле аппарат кызматкерлеринин чогулткан каражаттарынын негизинде белек бекчектер алынып берилди. Андан сырткары маанайларын көтөрчү атайын концерт уюштурулуп берилди. Ата-энелерине жана балдарга жайкы каникул келатат. Жайкы каникулда жүрүм турум эрежелери, эскертүүлөр айтылды. Сууга түшпө, жолдо кандай жүрүү эрежелери боюнча эскертмелер айтылды. Балдарыбыз дайым аман болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун. Турганбаевга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Себеби бүгүн мына балдардын коргоо күнүнө карата бизге айбагандай чоң иш-чараларды өткөрүп, балдарыбызды белектер менен сыйлады. Бул кишиге иштеринде ийгиликтер, үй бүлөсүндө тынччылык, аманчылык, сак-саламаттыкты каалайт. Мен дагы ушу эжекейди сөздөргө кошулган балда мен баардык ушу өкмөттө иштеген ишчилерге баардыгыга чоң ыраазычылыгымды билдирemин. Ушу бүгүнкү майрамга өздөрүнүн хissasini кошконда буларды кылган билектери үчүн чоң рахмат. Билектерди алгандар кетпесин. Мына кыз балага мындайын дегенчи. Мына колдон келишинче белектерибизди берип алдык. Албетте бул быйыл 120 балага берген болсок, дагы бир иш-чараларда дагы бир 120 ушинтип туруп, балдарыбызды бөлүп колдон келишинче баягы бюджетибиздин жетишинче дагы мына спонсорлорубуз да колдоп коштоп туруп атат. Ошол баягы ар бир иш-чарада бөлүп буюрса балдарыбыздын баарын кубандырганга аракет жасайбыз. Кызмат кылган социалисттер жана зампыл аппараттарга өзгөчө ыраазычылык, демөөрчүлүк кылган Руслан Каниев баштаган агаларыбызга дагы өзгөчө ыраазычылык. Жалпы ушул бир аз болсо дагы колдоо көргөзгөн аппарат кызматкерлерине, ушул жергиликтүү бюджеттен бөлүп берген биздин депутаттарыбызга дагы өзгөчө ыраазычылык.